чөлмек. Жашоо коом канчалык өнүккөн сайын бирок ошол менен катар эле ак менен кара бири-бирине ээрчип жүрөт дегендей жашоодо көйгөй жараткан маселелер дагы болбой койбойт экен. Азыркы учурда көпчүлүк наристелерде тили кеч чыгуу же болбосо маалыматты жай кабылдоо сыяктуу маселелер дагы туулуп жаткан учуру. Биз бүгүн дал ушул маселенин тегерегинде сөз козгойбуз. Эгерде сизде дал ушул тууралуу кандайдыр бир көйгөйүңүз же маселеңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. 59-20-70 шаар узун коду 312 0995 23-23-81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү күтөбүз. Айнура Нурланова, Айзат Нурланова, логопед, дефектолог. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Айзат айым. Бул мисалы үчүн балдар биздин келечегибиз деп коебуз го. Биздин келечегибиз болгон балдарда акыркы жылдары деп айтсак туура болсо керек, акыркы жылдары тили жай чыккан, анан маалыматты жай кабыл алган учурлар катталып атат да. Бунун себептери эмнеден келип чыгышы, жаралышы мүмкүн деп ойлойсуз? Эми азыр чындыгында сиз айтып кеткендей, кийинки акыркы жылдары аябай көбөйүп атат да балдарчы. Ошо именно тил проблемасы менен тилдери кеч чыгып атат. Кээ бир балдар ошо бир 5-6 жашка чыгып дагы сүйлөй албай, же болбосо сүйлөсө так сүйлөбөй, ушундай проблемалар көйгөй аябай көбөйүп атат. Мунун эми себептери аябай көп да. Бул биринчиден эле баягы эненин кош бойлуу кезиндегиси. Баягы кош бойлуу кезде эне жакшы тамактанып, баягы стресс болбой, жакшы жүрүш керек да. Анан көптөгөн азыр жашоо шартка байланыштуу эненин баары көбүнчө баягы боюнда бар да иштешет, стресс, баягы көптөгөн ошол проблема болуп атат. Андан тышкары баягы төрөлүп атканда баягы родовая травма деп коебуз. Ошол нерселер көп болуп атат. Анан эң баягы азыркы сиз айткандай замандын баягы технологиянын өнүгүшүнө байланыштуу баягы телефондун, интернет, баягы гаджеттер дагы балдардын сүйлөөсүнө көптөгөн баягы жакшы жагынан таасир берсе дагы, терс жагынан дагы таасир бербей койгон жок да. Эмнеге дегенде баягы ата-эне менен баланын бири-бирине менен болгон баягы мындайча айтканда диалог жоголду. Ата-эне деле өзүнчө телефондо отурат, балдарына да телефон берип коюшат. Анан ошондуктан баягы телефондон булар көргөн нерсени баягы ооба кээ бир ата-энелер айтып атат, бир аябай мындай жакшы нерселерди көрүп атышат. Пайдалуу, баягы мындайча орусча айтканда развивающий көрүп атат депчи. Бирок мындай сүйлөшкөндө биз айтабыз да, эмнеге антип атат деп баягы түшүндүрүп, себептерин түшүндүрөбүз. Ошо менен баланын баягы сүйлөө речи көбөйөт. Ал эми болсо телефондо ал нерсе жок да. Туура басса баягы туура деген эме сигнал келет. Туура эмес болсо баягы туура эмес деген келет да. Ошондуктан балдардын да тили жакшы өнүкпөй атат да. Айзат айым, мурда апаларыбыз, чоң апаларыбыз, бизди төрөгөн орто муундун өкүлдөрү баласын ыйлаганда же уктатканда упчу берип уктата турган болсо, азыркы учурда упчунун ордуна уюлдук телефондорду, смартфондорду берип уктатып калган учурлар болду да. Бул нерсе дагы ушул баланын ден соолугунун өнүгүп өсүүсү үчүн терс таасирин тийгизсе керек. Ооба, туура. Сиз айткандай баягы мурдагы муундарды айтканда дагы баягы баланы уктатып атканда баягы бешиги ырынырдашуу, алды айтып, баягы ошо менен баланын баягы сөз байлыгы көбөйүп, аң сезими көбөйүп, баягы өсүп дегендей. Азыр сиз айткандай, азыр балдардын баары тамак ичип атса дагы телефон, баягы жакшыраак тамак ичип алсын деп алаксып депчи. Бала эмне тамак жеп атканын да билбей калат да, ошо телефонду көрүп атыпчы. Ойдун баары смартфондо болуп калышы мүмкүн, телефонду эле көрүп атышат да баягычы. Анан эчтеке айтпайм, ошо диалог жок да балдар мененчи. Ошондуктан балдардын тили дагы өнүкпөй атат. Бул эми бул жалгыз эле себеп эмес, себептер тили жакшы чыкпай аткан, сүйлөбөй аткан балдардын тили себептери аябай көп да. Сиздердин мекеме ушундай тили жай чыгып, же болбосо угуу сезиминде кандайдыр бир маселелер болсо, ушуларга жардам бересиздер. Ооба. Азыркы учурда сиздердин мекемеге канча бала кайрылып, ошонун канчасынан бир натыйжалуу жыйынтык болду?
эми кандай десем, баягы уже биз иштеп атканыбызга көп эле болду. Ар кандай балдар келет да, баягы эң жеңили баягы мындайча айтканда тыбыштары жок, рын айта албаган же шын айта албагандардан тартып, баягы такыр сүйлөбөгөн, ар кандай баягы синдромдору менен балдар келет. Азыр мына акыркы убакытта синдром Дауна жана кохлеарный имплант койгон балдар көп болуп атат, аутистический спектрлар болгон менен балдар көп болуп атат. Эми, конечно, алар менен көп ата-эне түшүнө бербейт да, алар менен көп иштешиш керек да. Канча убакыт талап кылат? Мисалы үчүн ар бир баланын өзүнүн баягы индивидуальные возможности ребенка деп коебуз да. Ар бир баланын өзүнүн диагнозуна жараша, ар бир баланын өзүнүн кабыл алуусуна жараша жылып кетет да. Эгерде баягы эле мектепке кете турчу баягы тыбыштары жок балдар болсо, алардыкы эми бат эле 1 ай, көп болсо бир ушундай эле кетет да. Ал эми андан баягы көйгөй канча оор болгон сайын балдар 3 жылдап, 4 жылдап келишет. Көбүрөөк убакыт талап кылат экен, ордуна келтирүү үчүн, Ооба, биздин баягы эң алгачкы эле максатыбыз ошо балдарды обычный баягы балдар окуган баягы массовая школа деп коебуз, мамлекеттик жана ушунакай эле жакшы школдорго кетирүү бул биздин максатыбыз да. Ошон үчүн биз ата-энелерден суранат элек, эгерде балдарыңыздардын ошондой көйгөйлөрүн баягы уже байкап атсаңыздар, канчараак эртерээк алып келсеңиздер, ошончолук биздин баягы убактыбыз дагы болот, мүмкүнчүлүгүбүз дагы болот да. Анан баягы баланын 5 жашка чейин баягы сенситивный период деп коебуз. Мээси аябай өөрчүп, өнүгүп турган кезинде баягы келип калышса, ошончолук батыраак баягы кабыл алуусу жакшы болот да. Батыраак кетет да жумушчу. Анан көп ата-энелер өзгөчө биздин кыргыздар күтүшөт, 3 жашка чейин күтүшөт, анан 5 жашка чейин күтүшөт, сүйлөп кетет. Мүмкүн садикке берсек, бала бакчага берсек сүйлөп кетет деп. Анан 5ке чыкканда болбой калды деп, анан 5-6 жашында келишет да. Анан ошентип кичине кечигип калып атышат да. Ошон үчүн ата-энелерге кайрылат элем. Баягы эгерде ушул көйгөйдү сезип атсаңыздар, же баягы боюңуздарда барда бир көйгөйлөр болсо, же төрөттө бир көйгөйлөр болсо, балдарыңыздарды баягы норма менен карап келип, если кичине болсо, сөзсүз түрдө логопедке, дефектологко, невропатолог адистерге тиешелүү кайрылыңыздар деп суранмакмын да. Түз байланышта көрөрмандарыбыздан WhatsAppка келип түшкөн билдирүүлөр бар. Акыркы сандары 420 менен аяктаган абонент SMS билдирүү жөнөткөн экен. Саламатсыздарбы? Утманды кечиңиздер менен чоң рахмат. СЗ тамгаларына тили келбегенде эмне кылса болот деп сурап жаткан экен. Эми бул эң баягы оңой, эң жеңил баягы биздин диагноздор деп айтсам болот. Муну эми логопедке келсеңиздер, баягы гимнастикаларын кылып, дыхательный гимнастикаларын кылып, фонематический слух деп коебуз, ошолор менен иштеп, муну коюш оңой эле да, баягы жеңил. Бирок азыртадан көп ата-эне ушул баягы тыбыштарын айта албай атпайбы, СЗР депчи. Ошолор эми оңой сезиле берет да, көп ата-эне эркелеп сүйлөп атат деп ойлошот, болуп кетет деп. Бирок мунун ушул ойдон жүрө беришсе, баягы мектепке барганда аябай чоң наоборот көйгөйлөрдү жаратып атат да. Эмнеге дегенде бала кандай сүйлөсө ошондой окуйт. Бала кандай сүйлөсө ошентип жазат. Баягы диктантта, жат жазуусунда, баягы кол жазмада бүт ошолорду калтырып, рысы жок болсо рынын ордуна лыны жазып, анан ошо дисграфия деп коебуз. Ошо баягы нарушение письма деп коет, письменная речь. Ошо кол жазуусу да баягы каталарды кетип баштайт да. Анан баягы андан тышкары баягы классындагы бирөө күлүп койсо, баягычы бул мынтип сүйлөйт экен, бул ыйыба дейт экен, же дагы бир деп тамашалап күлүп койсо, баланын эмоциональный сферасы нарушаться этет да. Мени айтсам күлүшөт экен деп баягы билип турса да кол көтөрбөй, тартынчаактык сезим, Кээ бир балдарда тартынчак болуп баягы өзүнчө чүнчүп айтпай калышат, а кээ бир балдар наоборот агрессивный болуп, ошо как балдар баягы ответ берипчи, жообу ошо агрессия катары болот да. Ошон үчүн ата-энелерге дагы айтарым, кичинекей көйгөйдү чоңго айландырбай, канчалык баягы эртерээк кайрылсаңыздар, батыраак бул оңой эле нерсе да, бирок көп ата-эне ушул убакытты кетирбей атышат да. Айзат айым, айтпадыңызбы төмөндө? Бала кайсы бир тыбыштарды айтып аткан болсо, бул демек эркелеп айтып жатат окшойт деген ойдо болбой, ал нерсени алдын алыш керек депчи. Окумуштуулардын айтымына назар сала турган болсок, бала менен баланын тилинде эмес, чоң кишилердин тилинде сүйлөшсөң, ошондо баланын кабыл алуусу,
анан ой сезимин анан балдар башкалар менен пикир алышуудагы жакшы өрчүйт, өркүндөйт деп айтылганда, сиздердин мекемеге канча жаштан баштап келип кайрылышат? Жаш өзгөчөлүктөр чектелбейби, чектелбейби сиздерде? Эми бизде 2 жаштан баштап келип башташат. Эгерде баланын түшүнүгү жок болсо, баягы 2 жашта уже бала сүйлөп, ата-энеси кайрылса карап, 2ден сөз кошуп, сүйлөп калыш керек да. 2 жашта эгерде бала өзүнүн атына кайрылбаса, өзүнүн сөзү жок болсо, 2 жашта баштап кабыл алып баштайбыз. Андан кийин уже канча жашка чейинки эмеси жок да, ограничение жок да. 26 жашта келишет, 23 жашта келишет. Убагында бизге ушу ата-энем каралбай калыптырмын, ырыым жок болуп атат деп ушундай ар кандай зокта проблемалар менен келишет да. Азыр эле ушул суроого окшош эле суроо берген экен көрөрманыбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Чоң рахмат, саламатчылык. Бала эмес, чоң киши З тамгаларына тили келбесе так сүйлөп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Болсо сураныч, кайсы жакка кайрылсак болот дейт. Эми баягы эмнеге жанатан бери баягы айтып атам, эртерээк кайрылыңыздар дегеним себеби бул тил жана баягы артикуляционный аппарат убакыт өткөн сайын катып баштайт да, катып калыптанып баштайт. Анан баягы эртерээк келсе, бул баягы баардыгы калыптанып, жаңыдан калыптанып келаткан убакыт болот да, оңоюраак болот. Анан бала чоңоюп, уже 4-5 класс болуп баштаган. Мен жаңы эле айттым го, бир 2 жаштан 26 жашка чейин келет деп. Мисалы 5 жаштагы бала келип, ушу тыбыштары жок болсо, 2-3 сабакта коюп койсо болот да, чыгарып койсо болот. Ал эми чоң кишилердин келгени эмнеге кыйыныраак? Анткени баягы тил баары уже катып, калыптанып калган болот да. Эми иштесе болот, бирок кичине көбүрөөк убакыт алып калат. Көбүрөөк убакыт керек болот, Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Түз байланыштабыз, келиңиз. Мен ошол баламдын ошол сүйлөп кетиши боюнча кайрылып аткандан болуп кетет. Угатабыз, сурооңузду узата бериңиз, урматтуу көрөрман. Угатабыз, сурооңузду узатсаңыз болот, сурооңузду берсеңиз болот. Мынау сүйлөп кетип сөздөн такалып сөз чыкпай калат да, ошол кыйынчылык анан сразу суроо берсең, сразу сүйлөп кетпейт да, ошол маселе боюнча кайрылса болот экен. Суроо түшүнүктүү болду, Рахмат, урматтуу көрөрман, суроо түшүнүктүү болду. Саламатсыздарбы? Эми баягы мындай да, бул эженин айткан түшүнгөнү боюнча заикание деп коет да, бизче бекештен келипчи. Эми кайрылсаңыздар болот, бирок бул аябай мындай көйгөй да. Мисалы үчүн эгерде баланын жана төмөндөгүдө айтып кеткендей звук баягы тыбыштары жок болсо, аларды коюп койсок, же сүйлөбөгөн бала келсе сүйлөтүп койсок, бул баягы өмүр бою эле сүйлөп, ошол тыбыштары бар болуп кала берет да. Ал эми заиканиянын эмнеси жаман? Бул жерде баягы рецидивтер боло берет да. Кайсы бир моменттерде бала аябай эмоционально переживать этип, же стресс болуп, бир ошондой болсо, бул кайра чыга бериши мүмкүн. Анан эмнеси дагы ата-энелерден ошо суранабыз, бул көйгөйдө аябай режим сакташ керек да. Режим молчание деп коебуз, щадящий режим деп коебуз. Бир кайсы бир убакытта баягы баланы тегеректеп турган үйдө баягы атмосфера аябай жагымдуу болуш керек, катуу сүйлөбөш керек, аябай көп деген ушундай режимдерди сакташ керек да. Анан баягы невропатологко кайрылыңыздар демекчибиз. Анан сөзсүз түрдө логопед менен занятия кылыш керек. Байланышта келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар, суроолор бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин бала кыргызча, орусча аралаштырып сүйлөйт, бирок оюн толук айта албайт. Эмне кылса болот? Тиш дагы сүйлөгөнгө таасирин береби? Мүмкүн болсо жооп берип өтсөңүз дейт. Дагы бир суроо бар экен. Мүмкүн болсо урматтуу көрөрман, толук окуйн SMS-иңизди. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Рахмат. Буюрса так сүйлөп жашым 35-те, сиздерге кайрылсам, буюрса так сүйлөп каламбы? Убада бере аласыздарбы дейт. Биринчи суроого жооп берели. Эки тилде сүйлөйт деп атпайбы? Бул эми биздин
борборубузда азыр мүмкүн эмеде бизде ошо аябай чоң көйгөй болуп атат да. Биздин балдар бир базалык тил деп коебуз да. Ар бир бала жаңыдан тили калыптанып, жаңыдан өнүгүп, өсүп келаткан кезде бир аябай базалык тил болуш керек да. Же орус тили, мүмкүн же кыргыз тили болуш керек. Анан бала бир тилде аябай тилин жакшы, базовый тили аябай жакшы өнүккөн кезде, анан кийин 10 тил жаттаса да, кытайский, английский, орусча жаттаса дагы бала үчүн көйгөй жаратпайт да. Анан биздин балдардыкы азыр бул эң чоң, бул биздин көрөрмандык эмес, бул аябай чоң бизде көйгөй болуп жатат. Неге дегенде биздин үйдө кыргызча сүйлөшөт, садикте, бала бакчада же эшикте ойносо орусча сүйлөшөт, телефондон англисче, кытайча көрүшөт. Анан ошо менен балдарды баягы кайсы тилде сүйлөрүн билбей калып атышат да. Ошол дагы бизде эң чоң көйгөйлөрдөн болуп жаратып атат да. Анан ошон үчүн ата-энелерден суранат элем, бир тилде сүйлөңүздөр. Жана өзгөчө баланын тили калыптанып жаткан кезде 3 жашка чейин бир тилде алып кетсеңиздер, андан кийин бала үчүн кыйынчылык жаратпайт. Андан кийин балдардын кабыл алуусу аябай жакшы да. Андан кийин башка тилдерди батыл алып кетишет. Бирок сөзсүз түрдө ошо базалык тил болуш керек. Баланын тили чыгып жаткан учурда эки тилге аралаштырбай, алмаштырбай бир гана тилде маектешүү керек, э? Колдон келсе ошо бир эле тилди алып кеткен жакшы да. Андан кийин башка тилдерди ала берсе, баягы уруксат беребиз да. Жакшы маалымат болду. WhatsApp'тан келген суроолор бар. Саламатсыздарбы? Менин балам 3 жашта, жакшы сүйлөй албайт, бирок өзүнө керек учурда айтат, кантип дарыласак болот, сиздерге кантип кайрылсак болот, негизи ушул нерседен айрылса болобу деп суроо берген экен. Суроо эстеп туралы төмөндө жооп беребиз. Саламатсыздарбы? Сизди өз кесибиңизди мыкты адиси катары тааныйбыз. Сүйлөбөгөн балдарды сүйлөткөн учурларыңыздарга күбө болобуз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мүмкүн болсо дарегиңиздерди кайсы жактан байланышсак болот, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр дейт. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Айзаттын ишине ийгилик каалайбыз. Балам менен кызым сиздерде окушат. Айзатка рахмат. Алихан менен Айсенемдин апасы дейт. Балабызда жакшы жыйынтык болду дейт. Төмөндө бир көрөрманыбыз балам 3 жашта, өзүнө керек учурда сүйлөйт, бирок башка учурда сүйлөбөйт деп айтты. Бул нерсе бир тартууну, уялуу себеп болушу мүмкүн, э? Жок, мындай да эми ата-энелердин баарын айтат элек. Негизи баягы ар бир нерседе нормага барып такалабыз да. 3 жашта нормада бала сүйлөө менен сүйлөш керек, толук сүйлөө менен. Оюнда эмнени кылгысы келип атат, эмнени көрдү, каяка баргысы келип атат, эмне болду, ошону толук сүйлөө менен жооп бериш керек. 4 саптуу ырларды айтыш керек, кыска жомокторду айтып бериш керек. Баягы болот, эгерде баягы тыбыштары жок болсо, шы-сы, рысы жок болсо, баягы ал туура нерсе да, баягы норма нерсе. Бирок ошо балда бала уже сүйлөө менен сүйлөп калыш керек. Эгерде бул нерсе бала өзүнө керектүү эле баягы кыска сөздөр менен сүйлөсө, бул нерсе туура эмес да. Бул баягы ата-энелер ушул кезден баштап аракет кылып, баласынын тилин баягы өнүктүрбөсө, баягы керектүү адистерге кайрылыпчы, жанагындай эле нерсе болот да. Бала эртеңки күнү 6-га чыгат, 5-ке чыгат, бирок ошол кезде башка балдар, 5 жаштагы балдар, 6 жаштагы балдар чоң кишидей сүйлөп калган кезде, ушул 3 жаштагы бала баягы азыр бирден сүйлөп аткан. 5-ке чыкканда 3 жаштагы баланын нормасында болуп калат да. Анан элестетсеңиздер, мектепке барганда ал бала кандай оюн билдирет, баягы сочинение, изложениени кандай жазат, ошол кезде дагы балага баягы ошол нерсе таасирин бере берет да. Ошон үчүн күтпөңүздөр, керек болсо баягы келип консультация алып кеткениңиздер туура болот да. Ажат айым, соңку суроолордун бири болсун. Саламатсыздарбы? Аутизм менен ооруган балдар айыгабы? Мүмкүн болсо жооп берип өтүңүздөрчү дейт. Акыркы сандары 803 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган экен. Дагы бир SMS билдирүү бар. Чоң кишилер менен өзүнчө иштешесиңерби же кичинекей балдардын катарына кошуп ушундай айтып өткүлөчү дейт. Эми чоң киши болгондо биздин баягы
биздин баягы диагноздар бар да, ошол жерде афазия деген диагноз бар да, бул жана после инсульта, после травмы дегендей ошондон кийин баягы ага чейин сүйлөп жүргөн чоң кишилер анан инсульт алгандан кийин же болбосо бир травма же операциядан кийин сүйлөбөй калгандар менен дагы иштешебиз. Анан бизде ошо алар менен өзүнчө иш алынат. Эгерде жана төмөңдө да бир байке айтып кетти, 35 жаштагы дагы сөздөрүм жок деп баягы суроосуна жооп бербей калбайлы. Эми убада берем деп айтпайм. Анткени баягы эртерээк келишиңиздер керек болчу. Анан бирок бир консультацияга келип көрүңүздөр. Мүмкүн болгудай болсо, колдон келген аракетибизди кылабыз. Анан азыркы суроолор боюнча, аутизм боюнча, эми бизде мындайча айтканда кийинки убакытта аутизм аябай баягы мода болуп кетти да, бир мындай актуально болуп, ар бир сүйлөбөгөн балага эле аутизм диагнозун коюп, чындыгында аутизм бул баягы чандага кезиккен бир диагноздордун бири да. Анан иштесе болот. Мен айтпайм баягы нормадай болуп аябай баягы так укмуш сүйлөп кетет деп. Бирок даже жадагысы ошо аутизм балдарды дагы күнүмдүк диалог, ата-энеси менен болгон диалог, жандагылар менен болгон диалогко үйрөтүп сүйлөтсө болот. Демек, бар бир нерсени жасаганга мүмкүнчүлүк бар экен, э? Мүмкүнчүлүк бар, баягы эле убагында туура дарыланып, биздин логопед, дефектологдордун жумушу, невропатолог, психиатрлардын жумуштары менен ар дайым баягы параллель кетет да. Анан ошону убагында баштасаңыздар, дарыларыңыздарды убагында, дарыланууну убагында баштасаңыздар, занятияңыздарды убагында баштасаңыздар эле жыйынтык болот да, сөзсүз болот. Жакшы. Айзат айым, сизге чоң рахмат. Келип жакшы маалымат бердиңиз. Ушу көйгөй жарылган маселелер боло турган болсо, көрөрмандар дагы өзүнө жакшы маалымат алды деген ойдобуз. Ишиңизге ийгилик болсун. Биздин келечек муундардын ден соолугуна кам коруп жүрө бериңиздер. Рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, ушун менен 5-каналдын ак чүлмөк программасын жыйынтыктайбыз. Программанын демөөрчүсү Атаман Атамекендик чай компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге эле биздин дагы бир башка өнөктөшүбүз Таеп Кайсымыз дүкөнүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Режиссер Пульт Аскар Бактыбек жана ошондой эле үн режиссеру Мурат мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Аваз Мусакеев агабызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен эфир жыйынтыктайбыз. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.